Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Ысык Ата шаарынын тургундары, урматтуу мекендештер. Мен спортчу катары барыңыздарга кайрылам. Ысык Ата районунда, Ысык Ата шаарында эң мыкты, эң күчтүү, эң спортко өйдөкү даражага жеткен спортсмендер көп. Өзүңүздөр билгендей эле, ошол эле футбол, ошол эле күрөш, ошол эле бокс тармактарында спортчулар көп. Бирок бир нерсе айтып кете турган нерсе бар. Канча деген бизде премьер-министрлер болгон Кыргызстанда. Бирок бир да премьер-министр Сооронбай Шариповичтей болуп биздин спортту колдогон эмес. Ошондуктан барыңыздарды ар бир үй бүлөдө, ар бир ата-эненин балдары бар болуш керек спортко катышкан ушу Ысык Ата районунда. Урматтуу мекендештер, барыңыздар ушу спортту колдоп, спортко жардам берип аткан Сооронбай Шарипович Жээнбековго келечекте 15 октябрда президенттикке боло турганга барыңыздар келгениңиздерди суранам. Анткени биздин келечекти 6 жылда деңгээлин көтөрүп, айыл тармактарда жана бүткүл дүйнөгө Кыргызстан жакшыдан таныта турган адам бул Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Урматтуу мекендештер, бизге убакыт саат келди. Жүрөгү таза, имандуу адамды шайлашка. Себеби бул адам Кудайдан корккон адам. Чекеши саждага тиген адамды биз шайлап алышыбыз керек. Ал адам Кыргызстанда коррупция, андан тышкары көп нерсеге баш бербейт. Ошондуктан мекендештер, чын жүрөгүңөрдөн ишенип, 15 октябрь күнү шайлоого келип, Сооронбай Шариповичти колдоп бергениңиздерди суранам. Урматтуу мекендештер, урматтуу Ысык Атанын шаарынын тургундары, барыңыздарга үйүңүздөргө спорттук ден соолук, ар дайым үйүңөрдө жакшылыкты каалайм. Барыңыздар 15 октябрь күнү ар бир шайлоо участкасына келип, Сооронбай Шариповичке добушуңуздарды берсеңер, бул жаңылбастык. 6 жылда Кыргызстан Кудай буйрса чоң деңгээлге жетет деген ой максаттамын. Мен өзүм спортчу катары Сооронбай Шариповичке мен добушумду берем, даярмын. Барыңыздарды дагы чакырып келем. 15 октябрь күнү Сооронбай Шариповичке дагы бир рет салып бериңиздер. Рахмат сиздерге, барыңыздарга. Сооронбай Жээнбеков, 9 номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.